Бул сабакты жаздырып алабыз. Гүлмира эже, анда 5 минутта өтүп калды. Бизде 39 катышуучу болду. Сабагыңызды баштай берсеңиз болот. Сизге уруксат берели. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, анда колуңуздарга калем кагазыңыздарды алып, мүмкүн болушунча жакшы бир демгүч менен, көңүл буруу менен сабакка катышсаңыздар абдан жакшы болот. Кечиккендер деле кире берсе болот. Коелу. Ооба, баштай бериңиз эже. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Менин аты жөнүм Конокбек кызы Гүлмира. Жумалы районундагы Мускал Өмүрханов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча бир аз кыргыз тилинин практикалык грамматикасы жана аналогия боюнча сөз кылабыз. Агай айтып өттү, мен дагы силерден бир жолу суранат элем. Мүмкүн болсо колуңарга кагаз, ручка алып алсаңар жакшы болот. Эже, кечиресиз, 1 мүнөт. Азыр бул жерде алтын сертификат деген бир катышуучубуз колун көтөрүп атат. Азыр кол көтөрбөй турсаңыздар жакшы болот. Анткени сабактан кийин атайын суроо жоопко убакыт бөлөбүз. Азыр эже сабагын өтө берсин. Анан телефонуңуздарды мүмкүн болсо туурасынан кармап алыңыздар, ошондо жакшы көрүнөт. ЖРТга даярдануу деп эже сабагын баштады. Биз ар дайым эле сабакты баштаардан мурун мектепте дагы кабыл алгансыңар силер. Ар бир сабакты алтын эже кабыл алып алалы. Силерден бүгүнкү сабакта эки эле нерсени суранам. Биринчиси активдүү талкуула, талаштан тактык жаралат. Экинчиси билбесеңиз тартынбай сурагыла. Башкалар шылдыңдайт же тигил билбейт экен деп бири-бириңерди шылдыңдабай сөзсүз түрдө билип алууга аракет кылгыла. Урматтуу жалпы республикалык тестирлөөдө практикалык грамматикасы деген бөлүм бар. Ушул бөлүмдө туура жазуу боюнча көбүрөөк суроолор келет. Ушул туура жазууну биз кайсыл жактан алабыз, кантип үйрөнөбүз деген суроо пайда болуп турган болсо, силерде бизде кыргыз тилинин жазуу эрежелери деген атайын китепче бар. Бул 2013-жылкы абалында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 26-июнундагы номер 567 токтомунун редакциясына ылайык жүргүзүлөт. 2002-жылдын 28-июнундагы номер 830 токтомунун негизинде кабыл алынган редакцияны алмаштырышкан. Учурдагы эрежелер толук негизги бөлүктөн туруп, жалпысына 91 параграф менен берилген. Аябай көп экен деп таң калып аткан болсоңор, жаңылышасыңар. Бул кадимки эле 5 сомго биз сатып ала турган 12 беттүү дептердей жука китепче. Мына ушул китепченин ичиндеги эрежелерди жаттап, күнүгө сөздүк
жат жазуу жазып даярданып жүргөн болсоңор туура жазууда силерде эч кандай маселе болбойт. Эми мен силерден суранат элем. Азыр дептер ручкаңарды колуңарга алып, Кыргыз Республикасынын президенти деген сөздү жазып көрүүнү, анан силерге биз агай мүмкүн болсо чогуу пайдалана тургандай кылып экранды уруксат берип койсоңуз, биз ошо окуучулардын видеодон көрөлү кандай кылып жазып аткандарын. Кыргыз Республикасынын президенти деген сөздү жазсаңар. Мен уруксат берип койдум. Эгер каалоочулар болсо, экранга ошо жазып көрсөтүшсө болот. Болбосо, эң жакшы вариант бул чатка жазып жөнөтсө дагы болот. Чатка жазсаңар болот. Кыргыз Республикасынын президенти деген сөздү. Чатка суроолор болсо чатка жазып турсаңыздар болот деп мен жаздым. Сиздер да ушул жерге улантып жаза берсеңиздер болот. Мисалы, мен мындай кылып жазат экенмин. Адеми Талантбекова Азамат агай жазды. Агайдыкы ката болуп калды окшойт. Республикасы деген жериңиз ката болуп калды. Рабия Жолдошбекова, Айпери Нурланова жетет го дейм, токтогон жерибизден анда улантабыз. Силерге ушул мамлекеттик органдардын, алардын мамлекеттик жогорку органдардын жана эл аралык уюмдардын аталыштарынын бардык сөздөрү 66 параграф боюнча жазуу эрежесиндеги баштамга менен башталып айрым-айрым жазылат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти деген дагы сөз баштамга менен башталып айрым-айрым жазылат. Ошондой эле бардык мыйзам чыгара турган жогорку органдарга бул Жогорку кеңеши, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана башка уюмдар кирет. Анан бул жерде эскертип кете турган бир жагдай бар. Эгер ата кондитердик фабрикасынын президенти десеңер, ал президент кичинекей тамга менен жазылат, себеби ал мыйзам чыгара албайт. Экинчиси 68 параграфты дагы ордендердин, медалдардын аттары тырмакчага алынбай, баштамга менен орден, медаль деген сөз кичине тамга менен айрым жазылат. Мисалы үчүн Манас ордени деген сөздү мен практикада аябай көп көрүп жүрөм. Бардык окуучулар тырмакчага алып жазышат. Батыр эне ордени дегенди дагы, батыр эне дегенди, батырды деген сөздү дагы, эне деген сөздү дагы баштамга менен жазып жүрүшөт. Ошол себептен силерден азырынча ушул эки параграфты эстеп калууга чакырам. Колуңардан келсе, күнүгө ушул жазуу эрежесин Google'дан дагы, Википедиядан карасаңар болот, чыгат. Сөздүк жат жазуу жазып жүрсөңөр жакшы болот, бири-бириңерге окуп берип. Эми ушул кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүнөн сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр же болбосо каратма жана киринди сөздөр жөнүндө сөз кылсак, албетте Камчыбектин Минтип кожоюнуна сүйлөшүү Карабекке жаккан жок дейт. Асты сызылган сөз сүйлөмдө кандай маанини билдирип турат? Үндөрүңөрдү ачып айтсаңар болот. Үнүңөрдү ачып алгыла. Же азыр кечиресиз, үндөрүнө мен уруксат берген эмесмин. Уруксат берип коюун сурагам агай. Азыр мен үндөрүнө өчүрүп туруп анан уруксат берем. Так, сиздин да үнүңүз өчүп калды, азыр иштетип алса болот. Саламатсызбы?
Эми жооп берсеңиздер болот. Албетте Камчыбек кожоюнуна сүйлөшүп Карабекке жаккан жок. Асты сызылган сөз сүйлөмдө кандай маани билдирип турат деп ойлойсуңар? Саламатсызбы, бул ырасто дегенди билдирип турат. Саламатсызбы жейти ырастоону билдирет го. Саламатсызбы, ырастоону билдирет. Так, демек Ырастоо албетте деген сөз. Азаматсыңар, ушул жерден биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасындагы силер билиш керек болгон модалдык сөздөргө кайрыла кетебиз. Модалдык сөздөргө албетте деген сөз кирет. Ал айтуучунун угуучуга карата болгон чындыкка болгон катышын билдирген сөз. Албетте балким, мүмкүн, менимче деген сыяктуу сөздөрдүн баардыгы модалдык сөздөргө кирет. Бул жерде силер көргөн сөз ырастоо маанисин билдирди. Экинчи тест. Бул ырдан менимче ой издеп убара болуунун кажети жок дейт. Белгиленген сөздүн баштапкы маанисин табыңыздар. Менимче деген сөздүн баштапкы. А варианты саламатсызбы, мен ымча. Дагы кимде кандай ой бар? Менин оюмча Б варианты. Дагы? Б варианты, менин оюмча. Демек бул кандай сөз? Ошо айтылып жаткан адамдын өзүнүн оюн айтып жатканыбы? Бириккен сөздү уктуңар беле? Же болбосо эки сөз биригип күңүрттөнүп кеткен мааниси. Менимче деген сөз азаматсыңар менин оюмча деген эки сөздүн биригишинен пайда болгон сөз. Андан кийин сөздүн тике жана өтмө мааниси. Лексика бөлүмүндө грамматиканын силер билесиңер сөздүн эки мааниси болот. Бул тике жана өтмө мааниси. Тике мааниси сөздүн алгачкы баштапкы мааниси, ал эми өтмө мааниси болсо кийин ошол контекстке же болбосо кандайдыр бир стилистикалык боек берүү үчүн өзгөрүп биздин жашоо турмушубузда колдонулуп кеткен сөздөр. Эми биринчи тестте силерге ошол тике жана өтмө мааниде мындай суроо берилип жатат. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз өзүнүн тике маанисинде колдонулган жок? А-сы мен этинин жемишин көрүп өзүнө өзү ыраазы болуп жаткан учуру. Б-сы жер жемиштерди таза жууган соң аш үйгө алып кирдим. В-сы жемиш тергени саябанга чыккан экен. Г-сы бул жемиш абдан мыкты бышыптыр. В-сы жей. В-сы жемиш тергени саябанга чыккан экен дейт, Дагы кимде кандай вариант бар? Урматтуу окуучулар, азыр бул жерде слайдта алды сызылган сөз деген биринчи А вариантта эле жемишин деп турат, анан калган варианттарда жемиш деген сөздөрдүн алды сызылбай калыптыр. Бул жерде ошол жемиш деген сөздүн түз же өтмө мааниде колдонулганын карайбыз, Эже асы болот бул жакта. Асы мен этинин жемишин көрүп өзүнө өзү ыраазы болуп жаткан учуру. Калган 3 сүйлөмдө бардыгы өзүнүн тике маанисинде берилген, ал эми А вариантында бул өтмө мааниде колдонулуп калган. Азамат, А вариантында кандай маанини билдирип турат? Мен этинин жемишин көрүү деген. Бул ошол өзүнүн эмгегинин акыбетин көрүү деген мааниде колдонулуп калган. Азаматсың. Демек силерге кеңеш берип кетем. Силер жалпы республикалык тестирлөөгө барып, партага отургандан кийин тестти ачканда сөзсүз түрдө суроону өтө кылдаттык менен окуп түшүнгүлө. Бул жерде тике маанисинде колдонулган жок деп атат, Колдонулган жок боло турган болсо, бул жемиш жер жемиштерди таза жууган соң болобу же кандай кылабыз? Тике мааниде колдонулбаса, демек өтмө мааниде колдонулду деген суроону берип атат силерге. Азаматсыңар, А вариантын таптыңар, туура таптыңар, бирок сөз түрдө мындай кылдаттык менен окуп, ушинтип адашып калбагыла деп атам да. Экинчиси 15 түтүнгө материалдык жардам көрсөтүлдү. Берилген сөздүн өтмө маанисине туура келчү вариантты белгилегиле. Өтмө
Түтүн деген Үй болуп калат эже бияктан. Б Бүтүн сеже. деген Деген үй. маани. азаматсыңар. Баарыбыз жашообузда колдонобуз, Айылыңарда канча түтүн десе, айтабыз, мынча түтүн. Да, эже. ББТС деп кыргызча, кыргыз тилинде дайыма айтып жүрөбүз. Бул канча шемелер ким билет? Чечмеленишин билебизби? Жок, мен билбейт экенмин. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп уктуңар беле? Ооба. Чечмеленишин билбейт экенбиз. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысында, демек багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр бир нечеге бөлүнөт, мезгил багыныңкы сүйлөм, орун, сыпат, сан өлчөм деп. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысында мезгилди билдирген сөз катышкан? Эшикте кар жаап жатканда үйдө тынч отура албайсың. Чуркураган чаржай түндөр жаман үйдү көтөрүп кетти. Эң улуубуз Алмакан эжем, анан менден кийин Беккул, анан Эшбай, андан кийин Ашымкан деген кыз. Өлөр алдында жана бир кыз төрөп, аны багып алды, бирөөгө берген. Мезгилди билдирген сөз. Варианты. Эшикте вариант? кар Вариант. А варианты эже. Ал убакытты билдирип аткан жокпу? Мезгил билдирип атпайбы эже? Билдирип атат кар жаап дегенде. Нет. А вариант. А вариант. Так, А вариантын мезгилди билдирди деп атасыңар. Б вариантындачы? Жок эже. Неме А вариантында мезгилди билдирбей эле го. Эшикте кар жаап жатканда. Эшикте кар жаап жатканда. Ал кар жаап жатат деген жок да, жаап жатканда үйдө тынч отура албайсың деп атпайбы. Анда Г варианты го. Эч кандай мындай мезгилди билдирген эмес жок да, кар жаап жатканда деген айтылып атпайбы бул жерде. Если бул жакта эшикте кыш, типа ошентсе. Балким ошол кар жаап жаткан мезгилде деген сыяктуу түшүнсөк болбойбу кичине? Жок, агай бул жакта антип жазган жок да. Если ар бирибиз мындай ар кандай ойлонуп, вообще чаржайт болуп кетет го. Эже бул жакта туура вариант Г варианты, ал өлөр алдында жана бир кыз төрөп, аны багып ал деп бирөөгө берген деген. Эже чын эле Г варианты мындай жакшылап окусуңар, мындай туура эмес сыяктуу болуп атабы, кандай болуп атат? Өлөр алдында жана бир кыз төрөп, өлөр алдында жана ошол учурда эле деп атпайбы, типа ошол учурда эле да бир кыз төрөп деген сипиш. Силерге жардам болсун деп, силер карай турган сөздөрдүн астын атайын сызып койгом. Ошол сөздөрдү карап, эгер А вариантына ишенимдүү боло албай жатсаңар, калган 3 вариантта кандай маани билдирип тургандыгын талдап көрсөңөр болот. Чуркураган чаржай түндөр жаман үйдү көтөрүп кетти. Ал үчүн ошол аста сызылган сөздөргө суроо беришиңер керек, Эмне кылып кетти? Көтөрүп кетти. Бул Менден кандай кийин. багынык байланыштагы татаал сүйлөм? Татаал сүйлөмбү бул? Ооба. Чуркураган чаржай түндөр, Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. чуркураган чаржай түндөр жаман үйдү көтөрүп кетти деген. Урматтуу окуучулар, ушул жерден силерге жардамга келейин. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр эки жандан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турат дагы, ортосунда же тыныш белги, же байламталар бөлүкчөлөр менен ажыратылат. Б вариантын таптакыр карабай эле койсоңор болот, себеби ал жерде жөнөкөй сүйлөм турат. Эже туура варианты эң улуубуз Алимкан эжем, анан менден кийин Бекул, анан Эшбай, андан кийин Ашымкан деген кыз. Бул убакта убакыттарды билдирип атат. Менден кийин бул төрөлгөн, андан кийин тигил төрөлгөн деп мезгилди билдирип атат. Эшикте кар жаап жатканда үйдө тынч отур. Качан үйдө тынч отура албайсың? Кар жаап жатканда. Бул эмнени билдирип атат? Вакытты. Бул убакытты билдирип атат. Эже качан мисалы эмне жаап жатканда деп суроо беребиз го дейм. Мисалы качан жаап жатканда. Кантип суроо бересиңер ушуга? Туура эмес. Эмне кылып жатканда болобу? Ама эмне жок. Эшикте эмне болуп жатканда. Үйдө тынч отура албайсың. Качан үйдө тынч отура албайсың?
ушундай Качан деген суроо бересиңер, а? Туурасы В варианты эле го. вариант окшойт, өлөр алдында. Вы деп ойлоп атабыз. В жи. Азаматсыңар, жакшы талкуу болду. Анда эмесе Б вариантын карабайсыңар, ал жөнөкөй сүйлөм. В вариантында менден кийин деген тактооч болду. Г вариантында өлөр алдында жана дагы бир кыз төрөп, жана деген дагы дегенди да билдирет. Аны багып ал деп бирөөгө берген. Бул сүйлөмдөрдүн баардыгы Узак жол романынан алынган. Эмне деп бирөөгө берген? Багып ал деп, же болбосо кантип деген суроо берсеңер да болот. Бул чакчылды билдирет. Ал эми эшикте кар жаап жатканда тынч үйдө отура албайсың дегенде, экинчи баш сүйлөм үйдө тынч отура албайсың деген, ал эми багыныкы сүйлөм качан эшикте кар жаап жатканда. Мен силерден убакытты билдирген жокпу десем, убакытты билдирди деп айттыңар, бирок убакыт менен мезгил синоним экенин унутуп калдыңар. Демек, туура варианты кайсыл экен? А варианты. Экинчи, Кыргызстанда ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашагандыктан жайында көбүнчө өткөрүлүүдө. Жогоруда сүйлөмдө кайсы сөз себепти билдирип турат? Ушул сүйлөмдүн ичинен кайсыл сөз себепти билдирип турат? Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү. Б вариант. Дагы? Менимче В варианты жашагандыктан. Суроо берип көргүлө, силер өзүңөр айткан сөздөр бар. Кыргызстанда ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашагандыктан жыйындар көбүнчө орус тилде өткөрүлүүдө. Эмне себептен? Типа ар түрдүү улуттар Азамат. өкүлдөрү жашагандыктан. Себеп багыныкы сүйлөмгө кандай суроо берилчү эле? Эмне үчүн, эмне себептен? Эмне себептен? Эмне себептен жыйындар орус тилинде өткөрүлүүдө? Жашагандыктан экен. Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашагандыктан. Бул жерде силерге экиге бөлүп берип атат, ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү дегенде бир вариант, жашагандыктан дегенде дагы бир вариант. Б варианты же туура го дейт. Кайсыл вариант? Б варианты. Кимдер? В дейм. В варианты. Так, В варианты. В же болбосо. Азаматсыңар, ар түрдүү эми ушуга суроо берип көргүлө. Кайда Кыргызстанда кимдер ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү, эмне кылгандыктан, жашагандыктан, эмне болууда өткөрүлүүдө. Ушул жерде эмне себептен деген, жашагандыктан деген. Ушул сөзгө себеп багыныкы сүйлөмдүн суроосу берилди, э? Кандай вариант? Түшүндүңөр, э? Ооба. Демек, силерге багыныкы байланыштуу татаал сүйлөмдүн түрлөрү боюнча суроолор келсе, сөзсүз түрдө багыныкы байланыштуу татаал сүйлөмдөрдү бир жолу кайталап, анын суроолорун да бир жолу кайталап, анан суроо берүү аркылуу аныктай алсаңар болот экен. Урматтуу окуучулар, азыр кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүн жыйынтыктап аналогияга өтөлү. Аналогия деген эмне? Ким билет? Аналогия деген бул предметтердин, заттардын окшоштуктарын табуу. Урматтуу окуучулар, негизи азаматтар абдан жакшы активдүү катышып атасыздар. Бирок мүмкүн болушунча бирден жооп берип койсоңуздар аябай сонун болгон атат да, Дагы кимдин ою бар аналогия деген эмне? Аналогия бул окуучунун сөз байлыгын жана түшүнүктөрүнүн ортосундагы логикалык байланышты талдай билүү жана ошондой эле жуп сөздөрүн байланыштыра билүү жөндөмдүүлүгүн текшерет. Эми мен силерге аябай жөнөкөйлөшкөн түрүндө түшүндүргөнгө аракет кылайын. Аналогия грек тилинен алынган, баарыңар билесиңер, окшоштук дегенди билдирет. Адамдын
илимий техникалык прогресстин өнүгүүсүндө адамдар баардык нерсени бир нерсеге окшоштуруу аркылуу жасап же болбосо салыштырып өзүнүн кругозорун кеңейтет экен да. Ошол себептен силердин кругозоруңар канчалык деңгээлде жогорку экенин текшериш үчүн жалпы республикалык тестирлөөдө анология деген бөлүм келет экен. Мисалы үчүн жашоодо жаратылышта адамдын дагы аналогу бар, билесиңер. Өздөрү жасап чыгышкан ал эмне? Роботтор. Ооба, туура. Какым барго силер билген кадимкиде. Ошол какымды карап туруп, анан ошонун негизинде кол чатыр, анан үйдүн чатырын жасашкан экен да. Себеби күн тийгенде биринчи бурчуна бардыгына текшемес, ар бир тарабына тийип, анан чирибейт экен, сууда токтобойт экен. Чатырды, кол чатырды билесиңер, ал атайын жамгырдан сакташ үчүн. Ошолорго окшоштуруп ушундай нерселер жазылат. Мындан сырткары самолетту, кушту карап отуруп самолетту жасашкан, инеликти карап отуруп вертолетту жасашкан деген сыяктуу. Эми ушундай окшоштук силерде тестте берилген ар бир аналогияга 5 жуп сөздөн турат экен. Биринчи жуп сөз карартылып берилет, кара менен басылат. Бул үлгү жуп болуп саналат, билесиңер. Билбегендер болсо маалымат. Дал ушул үлгү жуп болуп саналган эки сөздүн ортосундагы логикалык байланышты аныктайсыңар дагы калган 4 варианттын А, Б, В, Г вариантынын ичинен үлгү жупка туура келген жоопту табасыздар. Алма тоголок биринчисинде. Топ тоголок, чара тоголок, шакек тоголок, коон тоголок. Кайсыл вариант туура? Коон тоголок. Варианты коон жана тоголок. Дагы вариант. Дагы? А вариант. Кайта алып коесуз? Кандай? Гүлмира эже, мен ойлоп атам, азыр окуучулардын үнүн жаап эле турсак, чатты карап эле айтып туралыбы жоопторун, анткени нар жактагы үндөр да бизге тоскоол болот экен да. Жарайт агай, анда чатты сиз мүмкүн болсо окуп бере алсаңыз, себеби мен Албетте, мен окуп берип турам, чатка жазсаңар болот, урматтуу окуучулар, кайсыл вариант туура? В деп атышат, А деп атышат, Г деп атышат. Кайсыл вариант көбүрөөк болот агай? А, Г көбүрөөк, А менен Г көбүрөөк. Топ тоголок, анан коон тоголок дегендер. Бирок эми туура эле түшүнөбүз, бизде жуңгалда коон өспөгөн үчүн коон тоголок эмес деп жазгандар бар. Бирок болбой эле дагы эле Г деп жазып аткандар бар. Урматтуу окуучулар, бизге да аябай күлкүлүү болду. Азаматсыңар, бирок өтө активдүү болуп атасыңар. Бул сүйлөм түзө алабыз аналогия табыш үчүн. Топ алма тоголок болот, топ тоголок болот, чара тоголок болбойт. Шакек тегерек болот, билесиңер. Коон сүйрүү болот. Анан кечиресиз, бул жерде дагы бир чара тоголок деген да жооп келип калды. Анан мен да бир аз ойлонуп калдым. Чаранын бети да айлана болот, бул тоголок болбойт, чара. Ошондуктан Г вариантындагы коон менен алма деле окшош, бирок экөө тең жемишке кирет эмеспи деп ойлонуп атышыңар мүмкүн. Туура жемишке кирер үчүн, бирок сиз тоголок деген сөздү эске алган жоксуздар, урматтуу окуучулар. Сөзсүз түрдө үлгү жуптагы эки сөздү байланыштырышыңыздар керек. Демек, топ тоголок деген варианты туура. Экинчиси алма жемиш, топ жемиш, чара жемиш, шакек жемиш, коон жемиш. Муну дароо эле таптыңар болуш керек деп ойлойм. Биринчи эле жооп Г деп келди. Андан кийин мына эми коон дегендер бар. Туура, ооба, сиз айткандай бирди иштегенде негизи дагы жеңилирээк болуп калат. Бул жерде азыр бардыгы бирөңчө Г деген жоопту жиберип атышат. Азаматсыңар, туура варианты Г.
Ания Жеңишбекова деген кызыбыз мен өзүмө жазып алды. Жоопту жалпы жазсаңыз болот. Ооба, коон жемиш Г деген туура. Азаматсыңар. Силерге ага келечекте дагы өтүп берет болуш керек деп мен аналогиянын бөлүктөрүнө же болбосо түрлөрүнө кайрылган жокмун. Бирок анын ичинен өзүнчө маалымат бере кетүүнү туура таптым. Айрым аналогияларда ички мазмундук катыш менен бирге тышкы көрүнүшүнүн окшоштугу да мааниге ээ болгон учурлар болот. Ичи дагы, тышы да. Мисалы, азыр силер алма тоголок дегенде топ тоголок экөөнүн ичи окшош болгон жок, бирок сырты окшош болду. Ал эми айрым учурда экөө тең окшош болуш керек болгон, мааниге ээ болгон учур болот. Сахна, көшөгө дейт. Силердин оюңарча кайсыл вариант аналогия боло алат? Кино, афиша, үстөл, дасторкон, терезе, парда, пол, шырдак. Бул жерде биринчи жооптон баштап эле Залкар, Алмазбекова, Мырза, Айгерим, Жылдыз, Каныбекова, Анакер, кыскасы бардык эле аты аталган окуучулар, аталбагандар дагы В деп жазып атышат. Көпчүлүгү В деп жазып атат. Сахнага көшөгө тартылат, терезеге парда тартылат. Сүйлөм түзгөндө ички мазмундук жактан В варианты туура келди, бирок сүйлөм түзгөнгө чейин деле үлгү жуптагы көшөгөнүн сахнада тикерисинен тартылып турганын, аны ачып жаап койсо боло тургандыгын элестеттиңер. Анын сыңарындай парданы да терезеге тикерисинен тартып, керектүү учурда ачып, кайра жаап кое турганыңарды элестетип эле туура жооп ушул В варианты экендигин таап алдыңар. Азаматсыңар. Андан кийин кээ бир аналогияларда кубулуштун же окуянын сөзсүз болор болбосу да эске алынышы керек. Мындай аналогиялардын туура жообун табууда дайыма деген сөздү пайдалансаңар туура жоопту табууга жардам берет. Ушул жерден дайыма деген сөздү пайдалансаңар туура болот. Аналогия чай, лимон, варианттары шорпо, туз, жарма, талкан, кофе, сүт, айран, уютку. Сүйлөм түзүп дайыма деген сөздү пайдалангыла. Кофе, сүт. Эмнеге антип ойлоп атасыз? Бул жерде окуучулар А, Б деп атышат. В дегендер бар. Аралаш азыр. Кофе, сүт дегендер бар. Эмнегедир В көбүрөөк болуп кетти. Б дагы бар. Жарма, талкан дегендер. Айтса болобу? Шорпо, туз болушу мүмкүн. Так, Дайыма. азыр Ания Жеңишбекова деген кызга уруксат берели, оюңузду айтып көрүңүз. Дайыма деп сөздү колдонбой деңиз да, шорпо, туз дайыма колдонулатпы? Мен айтсам болобу? Айтып көрүңүз. Болот. Эрке. Лимон. Биз чайды постоянно лимон менен ичпейбиз да, дайыма лимон менен ичпейбиз. Кофе сүт менен гана болбойт, анын башка сүт түрү дагы бар го. Ошон үчүн кофе, сүт деп ойлойм. Азаматсыңар, жармага талкан кошулбайт, ал эми айранга уюткул кошулбайт. Ошол эле себептүү бул эки вариантты чыгарып таштагыла. Алар кошуп ичпейсиңер, аларды жасаш үчүн пайдаланабыз. А варианты менен В вариантынын экөө тең туура жооп сыяктуу көрүнүп калды, демек. Эми дайыма деген сөздү колдонуп көрөлү. Чайга лимонду дайыма эле кошо бербейбиз. Чайга сүт да кошосуңар, да башка нерселерди кошосуңар. Шорпого тузду дайыма кошобуз. Кофеге сүттү дайыма эле кошо бербейбиз. Демек, дайыма эле чайга лимонду кошо бербейбиз, кофеге сүттү кошо бербейбиз. Туура варианты В варианты. Эрке, Азамат. Суроолор болсо бериңиздер. Ушуну менен мен бүгүнкү кыскача сабагым аягына келип жетти. Биз менен силерди байланыштырган Турат агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы жалпы республикалык тестирлөөгө жоопкерчиликине даярданып, Жумгал районунун атын чыгарып, алтын сертификатка ээ болушуңарга чын жүрөгүмөн тилектешмин. Гүлмир эжеге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Анан урматтуу окуучулар, азыр мындай карантин убагы болуп атат. Негизи мындай бир жактарга, курстарга барып даярдана албайышыбыз дагы мүмкүн. Анан кээ бирөө акча шартынан улам бара албашы мүмкүн.
кыскасы ар кандай шарттардан улам үйдөн чыга албасак дагы, бирок ошол Жумгал районунун ЖРТдан көрсөткүчү бир канча жылдан бери өтө артта болуп жатабыз. Негизи эң арттабыз, арттаараак эмес, эң арттабыз. Анан быйыл ошол Жумгал районунун Гүлмир эжейге окшогон дагы алдыда сабак өтө турган эжейлерибиз бар. Алар менен да таанышасыздар. Ушундай күчтүү мугалимдер бир жерге чогулуп, ошол Жумгал районунун бүтүрүүчүлөрүн быйыл жалпы республикалык тестирлөөдөн алдыга жылдыралы деген бир максатты койгонбуз. Биз бул максатты өзүбүз эле ишке ашыра албайт экенбиз. Сиздердин дагы жардамыңыздар абдан керек. Окуучулар, урматтуу окуучулар, биз сиздерге ишенебиз. Билимге салынган инвестиция эч качан мындай кайтарылбай калбайт, банкрот болбойт. Инвестиция деген эмне? Билимге кеткен чыгаша. Бул чыгаша дегенде эле сөзсүз акча тыйын жагынын чыгашасын карабаңыздар. Биринчиден бул единица салып атасыңар интернетке. Бул бир чыгаша. Ошол интернетке салынган чыгашаны бул мен билим алуу үчүн жумшап атам деп элестетиңиздер. Мындай PUBG ойноюн же WhatsAppка кирейин, билбейм, Instagramга кирейин деп салдым дебей, мен ошол билим алайын деп акча салып атам, единица салып атам деңиздер. Экинчиси, мына 1 саатка жакын сабак өтүлүп атат. Бул 1 саат кеткен убакыт дагы акча болуп эсептелет. Мына 1 саат атайын билимге жумшап атам деңиздер. Балким 1 сааттын ичинде башка ишти кылсаңыз, сиз акча таап алышыңыз да мүмкүн болчу. Ошон үчүн бул орустарда айтат эмеспи, время деньги деп, урматтуу окуучулар. Убакыт деген акча. Бул жерде сиздерге атайын убакыт бөлүп, мугалимдер жүрүп атат. Мугалимдердин түйшүгү өтө көп. Муну билип коюңуздар. Айрыкча эжейлер болгон болсо абдан көп. Мындай азыр сабак учуру эмес, мына кеч киргенде үйдө балдары болушу мүмкүн, жолдошу болушу мүмкүн, кайнене, кайната деген болушу мүмкүн, тамак жасаш керек, кир жууш керек. Эжейлердин түйшүгү ушунчалык көп, бирок ошого карабастан мына сиздерге көңүл буруп атат. Сиздер эми ийгиликке жетүү үчүн аракетин кылып койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Бул сабактар табылгыс сабактар, көпчүлүк эле жерлерде булар платный окутулат. Бул жерде эжейлериңиздер ошол жакшы аракет кылып атат, ошону актап бир жакшы аракет кылып берип коюңуздар демекчимин. Азыр ошо эркин микрофон эжейге же мага суроолор болсо берсеңер болот, калуу тилектер болсо айтсаңар болот. Тартынбагыла, айта бергиле, каалагандай ой пикирлер. Сабакта окшобой калган жерлерин айткыла, биз окшото албай калган жерлерин, же болбосо мындай түшүнбөй калган жерлерди сурагыла, могул жер эмнеге андай болуп калды, мындай болуп калды деп. Же болбосо жөн эле бир ыраазычылыкты эле билдирип койсоңор болот эжейге. Дагы сабакты өтүүдө дагы кандай кылып өтүшүбүздү каалайсыңар? Сунуштар, ой пикирлер болсо дагы айтсаңар болот. Эжейим сабак өткөндө секом ЖРТ бар экен го. Ошондо келип турат экен да, тесттерчи. Биз тура вариантын тандайт экенбиз. Ошондой дагы жибере аласызбы? Телеграмдан. Менде андай мүмкүнчүлүк жок. Менде өзүм түзгөн кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча тесттер бар, бир нече, бирок тилекке каршы алар Жылдыз академиясынын автордук кытабасы болуп эсептелинет. Кааласаңар ошол жактан даярдансаңар болот. Рахмат. Кааласаңар биздин мектепке келгиле, бекер даярдантам. Мындай маселе бар. Телеграмга тест түзүп жөнөтүү боюнча эми аракет кылсак болот. Балким ошол секомдун жиберген тесттеринде эле уруксат сурап, биздин группага да бөлүшүп турсак болобу деп секом менен менин байланышым бар. Бирок эжей айткандай башка бирөөлөрдүн тестин автордук укук сакталуу болгон үчүн аларды жөнөтө албайбыз. Анан телеграм группаларда, башка группаларда ар кандай тесттер жүрүп атат. Бардык эле тесттерди иштей берүүнү мен туура көрбөйм, анткени кээ бир тесттерди окуучулар өздөрү эле түзүп коюп атат. Анан мунун туура варианты Б дептирсиң, эмнеге Б десең, билбейм агай деп коюп атат да. Ошондой нерселерден качыш үчүн бардык эле тесттерди иштей бербей, мүмкүн болушунча ушул өтүлгөн темалар боюнча балким силер деле бир
опросник кылып 1-2 тест жөнөтсөңөр, группанын ичинде талкуу кылсак болот, эмнеге болбосун. Бирок ал жерде ошол жиберген тесттин ошол өзүңөр билген вариантын туура деп эле мындай такалып туруп албай, бул жерде эжейлердин жоопторун, балким менин жоопторумду дагы күтүп, анан талкууга катышсаңар жакшы болот. Бул жакта чатта ыраазычылык билдирип аткандар бар. Эжей, сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Гүлмир эжей, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Убактыңызды бөлүп сабак өткөнүңүзгө дейт. Берке деген окуучу. Кызыктуу сабак болду. Рахмат. Гүлмир эжейибиз, эң мыкты, ишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат дейт. Гүлистан деген окуучу. Мен окуучуларым. Ошондой кылсак сонун болот эле дейт. Окуучулар, сиздерге да чоң рахмат. Балким бул жерден тартынып болсоңуздар, ой пикирлерди Телеграмга жазгыла, активдүүлүктү күчөткүлө. Менин эң чоң кеңешим бул ОРТга даярданууга күнүгө минимум 1 саат убакыт бөлгүлө. Дем алыш күнү кадимкидей эс алгыла. Агай, менде бир сунуш бар. Мен түзгөн ал Атайын Жылдыз Академиясына түзүп берем, бирок өзүм каалаган жерден пайдалансам болот. Болгону таратканга болбойт, сиз билет болушуңуз керек. Эгер биздин окуучуларыбыз жакшы даярдык менен кетишсе, ушу жалпы республикалык тестирлөө башталганга чейин бир ай калган убакта биздин группага таратпайбыз деген шарт менен жиберсек болот. Болот, макул, жарайт. Таратпаш үчүн жакшы вариант бул Telegram группада. Анын үстүнө, мисалы, мен практикада көрдүм, мисалы 30 суроо жөнөтүп салсак, талкууланбай калат экен. Бирден жөнөтсөк болот. Бирден, 2ден. Макул. Чоң рахмат. Гүлмир эжей, сизге да рахмат. Окуучулар, силерге рахмат. Анда ой пикир суроолор жок болсо, анда сабакты жыйынтыктай берсек болот. Саламатта калыңыз.